Assalamu alaikum мекендештер. Кече жазында бизге дагы бир топ балдар кол салган. Алар менен урушуп, биз наоборот потерпевший болгонбуз. Потерпевший болгондо кайра наоборотуна бизге иш козгошуп, ошонун айынан иш козголуп, анан адвокаттарга кайрылдык. Адвокаттар рахмат чоң. Бирок орустун жеринде жүргөндөн кийин орустардын мыйзамын жаныңда артыңда адвокат жок болсо сен колдоно албайт экенсиң. Мыйзамды туура түшүнүп колдонуш өтө эле оор экен. Ошону айтарым, сразу адвокаттарга кайрылгыла, иш козголду сразу кеч калбай. Ошол адвокаттарга рахмат. Текендешебиз айтып жаткандай, эгерде убагында адвокатка кайрылбасаңыздар, тергөө маалындагы тергөөчү эң биринчи түшүнүк алып жатканда же сурак алып жатканда коюлуп жаткан күнөөнүн көлөмүн көбөйтүп коюшу мүмкүн. Ушул көлөмдү көбөйтүү аракеттери эң биринчи түшүнүк кат алып жатканда, андан кийинки биринчи сурактарда бекитилет дагы. Ал бекитилген ал көргөзмөлөр андан тышкары жабырланган же болбосо күбөлөр менен дагы такталып бекитилип калса, анда ал көргөзмөлөрдү кийинчерээк алмаштырганга бир кыйла оор болот. Ошол себептен кылмыштуу ишти тергеп жатканда эң биринчи кадам бул убагында өзүнө ишенген адвокаттар менен эң биринчи көргөзмөлөрдү мыйзам чегинде туура берүү. Экинчиден, Россия Федерациясындагы мыйзамдарды колдонуу көйгөйү. Өзүңүздөр билесиңер, Россия Федерациясы менен Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын 70% бирдей эле. Бирок аны коомдо колдонгону бир кыйла оор болуп эсептелет. Мисалы үчүн, тергөөчү чектелип жаткан адамдын укугун айтып бергенге милдеттүү. Жана ошондой эле жөн эле айтпастан ал түшүндүргөнгө милдеттүү. Көпчүлүк учурларда тергөөчүлөр чектелип жаткан адамдын укугун айтышпайт жана ошондой эле түшүндүрүшпөйт. Бирок ошол эле маалда тергөө маалындагы эң биринчи кадамдарда тергөөчү чектелүүгө доону коюп жатканда, өзүнүн тергөө амалдарын жүргүзүп жатканда кылмыштуулукту далилдеш үчүн көпчүлүк учурларда чектелип жаткан адамдын укугун толук түшүндүрбөйт. Ошону менен бирге кайсыл маалда кайсыл укугун туура колдонушу көйгөйү бул эң чоң катаал нерселерден болуп эсептелет дагы. Ошол маалда сиздерге эң ишеничтүү болгон адвокаттын же болбосо сиздин жактоочуңуз менен чогуу болсоңуз, ошол жерден көптөгөн оор иштерди жеңилдетсе болот. Же болбосо куру доомат менен белгиленип жаткан иштерден четтенип өзүңүздөрдү актап алсаңыздар болот. Ошол себептен айтат элем, мүмкүн болушунча ишеничтүү адвокаттарды убакыт кетирбей убагында кайрылып жана эң биринчи көргөзмөлөрдү адвокаттын колдоосу менен бергенге аракет кылыңыздарды суранам. Сиздерди урматтап, Мирбек Сталбекович.